Работаем вместе. Укук коргоо органдарынын алып барган ишинин күнгөй тескейи Кыргызстандын милициясынын мыйзамдары менен практикасын жакшыртуунун ыкмалары аталышындагы тегерек үстөлдө талкууланды. Иш чаранын катышуучулары бийлик өкүлдөрүнө ички иштер органдарын реформалоо боюнча жарандык көз караштары менен мыйзамдарды өзгөртүү боюнча сунуштарын айтышты. Ошондой эле патрулдук милициянын кемчиликтери жана жакшы жактары белгиленди. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнүн айтымында соңку 10 жылдын аралыгында ички иштер органдарын реформалоо аракеттери көрүлгөнү менен андан жыйынтык чыккан жок деген ойдо. Бирок натыйжалуу иштер да жүзөгө ашырылды. Эксперттердин пикиринде ички иштер органдарын реформалоо үчүн биринчиден кызматкерлерге жеткиликтүү шарт түзүлүшү керек. Ошол эле учурда тажрыйбасын жогорулатуу үчүн жогорку деңгээлдеги окутуулар уюштурулушу керек. Айтымдарында кызматкерлер мамлекет тарабынан колдонгон социалдык экономикалык пакетти толук кандуу болсо, анан жумушту талап кылуу керек. Иш чаранын аягында бир катар ой пикирлер, сунуштар берилди. Ички иштер министринин каржылоону мамлекеттик деңгээлде чечели биринчи. Талапты коелу, анан сурасак болот да. Анан жөн эле азыр мисалы мейли милицияны полиция кылсын же болбосо өзгөртсүн. Андан эчтеке өзгөрбөйт атынан. Анын затын өзгөртүш керек да. Мурунку ички иштер органдарын мыйзамы жөнүндө жаңы долбоорду иштеп чыгайлы десек, конституциянын өзгөрүлгөнүнө караганда укук коргоо органдарынын иштөөсү боюнча жалпы мыйзам кабыл алыш керек экен. Ал жака милиция гана эле эмес, ал жака жанагы КСИН, ал жака прокуратура, ал жака деген таможня, ушул укук коргоо органдарынын баары кириш керек экен. Бүгүнкү күндө ошол жаңы укук коргоо органдары тууралуу жаңы мыйзам менен тааныштырабыз. Бул биздин долбоор, бул биздин сунуш. Бийлик бул сунушубузду кабыл алабы, кабыл албайбы, ал өзү билет.